برای خواهرم، خواهرت، خواهرامون، برای تغییر مغزها که پوسیدن، برای آزادی. Бул ыр Ирандагы былтыркы толкундоолордон бери элди сүрөгөн киминге айланды. Аны ирандыктардын бийликке каршы жеке нааразычылыктарын чогулткан ырчы Шервин Хаджипур аткарды. Ырчы ушул ырынын айынан камалып, жазасын күтүп отурат. Эмнеге мындай болду? Чындыгында Иранда ушул убакка чейин Гашты Иршат мамлекеттик түзүмү болгон. Аны көбүнчө Адеп ахлак полициясы деп аташат. Полиция жарандардын сырткы кебетесине көз салып, ал тургай шарияттын талаптарын аткарбагандыгы үчүн камай алат. 2022 жылдын сентябрында Адеп ахлак полициясы 22 жаштагы Макса Амини аттуу кызды хиджабты туура эмес кийген деп айыптап кармаган. Бир нече күндөн кийин кыз каза болуп калган. Анын жакындары Амини полициянын нур токмогунан улам каза болгонун айтышууда. Бул окуя Иранда элдик толкунду жаратты. Максаны акыркы сапарга узатуу учурунда нааразычылык акциялары башталды. Көтөрүлүш тез эле өлкөнүн дээрлик бардык провинцияларына жайылып, 3 айга жакын созулду. Демонстранттардын көбүн студенттер түздү. Алар Адеп ахлак полициясына жана аялдардын укуктарынын бузулушуна каршы чыгышкан. Ирандыктар Ислам Республикасынын өкмөтүнүн жана жогорку лидер Аяталла Али Хаменеяны түздөн-түз сынга алышты. Митингчилер мурдагыдай жашоого мүмкүн болбой калды деп кыйкырып жатышты. Өкмөт нааразычылык акцияларын басуу үчүн бардыгын жасады. Коопсуздук күчтөрү ок атуучу куралдарды колдонду. Жада калса жашы жете элек балдар да сабалды. Өлкөдө интернет өчүрүлдү. Курман болгондор тууралуу маалыматтар ар кайсы булактарда айырмаланууда. 200 адамдан 500гө чейин деп жазылууда. Күч түзүмдөрү 100 миңден ашуун кишини кармады. Бийлик нааразычылык акциянын катышуучуларын эң оор жазага тартууда. Бир нече активист өлүм жазасына да тартылды. Иран бийлиги адатынча бул нааразычылык акцияларынын артында Америка менен Израиль турат деп айыптады. Бирок баары бир бийликке Адеп ахлак полициясын жоюуга жана хиджабты милдеттүү түрдө кийүү тууралуу мыйзамды кароого туура келди. Бул азыр дагы деле талкууланууда. Ирандагы элдик толкунду дүйнө жүзүндөгү этникалык ирандыктар колдоду. Амининин урматына жана аялдардын укугу үчүн алар чачтарын кесип бийликке каршы чыгышты. Бул биринчи гана элдик толкун эмес. Буга чейин 2018 жылы да ушундай болгон. Анда жарандар өлкөдөгү экономикалык кризисти шылтоо кылып, өкмөттү Сирия, Палестина жана Ливанга финансылык колдоо көрсөтпөөгө талап коюшкан. Иран бийлиги өлкөдө экономикалык кризиске жана санкцияларга карабастан коңшу Ирак, Йемен, Палестина, Сирия жана Ливанга көптөгөн ресурстарды кетирүүнү улантууда. Мындай жол менен Тегеран ислам дүйнөсүндө өзүнүн таасирин күчөтүүнү көздөп жатат. Ошол эле маалда карапайым ирандыктар баанын көтөрүлүшүнөн, чакырчылыктын көбөйүшүнөн жапа чегүүдө. Экономикалык абал жана азыркы бийлик режими элдин үнү бийликке жетиш үчүн аларды көтөрүлүүгө аргасыз кылууда. Ырдын автору азыр абакта. Жакында эле анын ыры коомдук өзгөртүүлөр үчүн мыкты ыр номинациясында Грэмми сыйлыгына татыды. Аны ирандыктар дүйнөнүн булуң бурчунда ырдап жатышат. For freedom and women's rights. This video appeared on Shervin's Instagram page and was seen more than 40 million times in less than 2 days. Shervin was arrested, but this song continues to resonate around the world with its powerful theme: women, life, freedom. Иран бийлигинин аракети тууралуу кандай ойлойсуз? Комментарий жазыңыз. Para las mujeres, para la vida.